Кутмандуу кошуга кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, ассаламу алейкум ардактуу агайым туугандар. Жар салабыз, сүйүнчү айтабыз коомдук биринчи каналда. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын 5-сезонунун алгачкы берүүсү башталды. Мен кубанып турам, сиздер да кубанып турсаңыздар кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы? Туура айтасың, Санжар, сүйүнүч ар дайым кулагыбызда жаңырып турсун. Бардыгыңыздар менен кайрадан сүйүнүп, амандашып турган биздин кесиптештер жана мен. Саламатсыздарбы? Барысынан дагы, кесиптештеримден дагы өтө кубанып сүйүнүштө турган сиздер менен Гүлжайна кызыңыздар. Амансыздарбы, кыргыз калкым деп кайрадан сиздер менен Салам Кыргызстан берүүсүнүн 5-сезонунда жолугуп атабыз. Барсыздарбы? Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, баарыбызга маалым күлкү өмүр узартат дейт. Биз сиздердин өмүрүңүздөрдү узартууга ар дайым даярбыз. Ошондуктан сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Санжар, Назира, Гүлжайна, Салам Кыргызстандын чыгармачылык жамааты жумушун баштады. Анда эмесе кеттик, кол чаалар, Салам Кыргызстан. Байрамыңыздар менен. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, анда эмесе биринчи эле мейманыбыз, 5-сезонубуздун алгачкы төрүбүздүн коногу албетте эле жөн инсанды чакырган жокпуз. Туптур айтасың, анда болсо келиңиздер, бардыгыңыздардын кол чабыңыздар менен бүгүнкү студияда отурган биздин коноктор. Сиздер дагы катуураак кол чаап тосуп алыңыздар. Анткени кыргыздын кымбат кызы, кыргыздын эл артисткасы биздин сүйүктүү эжекебиз. Мындай эжекелер кылымда бир төрөлсө керек. Анда болсо бардыгыңыздардын кол чаалар менен тосуп алсак. Салам Кыргызстандын төрүндө кадырлуу мейман болуп Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сирген артисти Саламат Садыкова тосуңуздар. Саламат бололу. Курсанчылыкка көрүшкөнүмө кубанычтамын. Туугандар, саламат эжекем пайдалуулары менен студиябызга өзгөчө бир күн тийгендей жарык болуп түштү. Саламатсызбы эжекем, төргө өтүп бериңиз, кол чаалар жаңырсын. Баракелде айланайын. Төргө өтүңүз. 5-сезонубуздун алгачкы мейманы болуп тушообузду кесип берип аткан жөн адам эмес, мен сүйүктүү Саламат Садыкова эжекем келип турат. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бүт жалпы теле көрүүчүлөрдүн дагы майрамы менен куттуктайм. Айтып кетсеңиз, канча деген убакыт өттү? 50 жылда эл жаңы деп коет. Биз сизди тек качантан бери тааныйбыз, качантан бери билебиз. Бир эле биз эмес, кыргыз эли билет. Канчалаган ажоолор өзгөрдү, канчалаган президенттер өзгөрдү. Саламат Садыкова бойдон эле жүрөт эжеке. Ошон үчүн баштан баштап айтайлы, биздин эгемендүүлүк, мен оюмча, башталгандан баштап эле сиз алгачкы кадамдарыңызды аттадыңыз окшойт. Чыгармачылык дүйнөсүнө. Же керек болсо ага чейин деле башталды беле? Ага чейин баштасызбы? Абдан туура олуттуу, жүйөлүү суроо узат жатасыз, Санжар айланайын. Чындыгында менин чыгармачылык жүзүмдүн жети дубанга абдан бир мындай бир катуу дүрт менен чыкканы ошол эгемендүүлүк менен тең барабар бир эриш аркак чыккан ырчы катарында билишет коомчулукта. Анткени сиз жакшы билесиз, мына Камбаркан деген мамлекеттик ансамбль 87-жылы Раматылык Чалагыз Исабаева агайыбыз тарабынан уюшулуп, ар кимибиз, ар бир музыкант, ар бир ырчы улуттук деп табылсын деп, ошондой бир чоң жанагы кастинг деп коесуздарбы? Ошондой бир чоң электен сыноодон өтүп келгенбиз. Андан бери далай суу агып, далай мына 30 жылдын жүзү болуптур. Өзгөрүштөр көп болду. Эл жаңырып, жери жаңырат деген сөзгө жашыраак кезимде сиздердей курактай түшүнчө эмесмин. Көрсө чынында жаңырат экен. Тилекке каршы жаш өспүрүмдөрдүн арасында бул кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө арналган майрамга жөнөкөй өзүнүн жеке майрам туулган күнүнө караганда дагы көп мындай маани бербейт да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Мына жаңы замандын балдары ылайым мындан кийинки да урпактарыбыз жамандык көрбөсүн. Жаңы замандын балдары май токоштун үстүндө өсүп атат. Мына мен мисалы неберелеримдин алды Кытайда студент, өзүм чоңойткон. Ошол ичсе экен, ошол жесе экен деп Кудайга шүгүр дейли албетте. Ушундай кылып барчылыкта өсүп атат биздин балдарыбыз. Бирок эгемендүүлүктүн баа баркысы, куну бул өзү айтса түгөнгүс жанагы Манас бабабыздан келе жаткан осуяттын баарын каза турган болсок, бул эркиндик, эгемендүүлүк, өз мамлекетиңдин туусу менен бир жакка чыгуу деген нерсени мына соңку жылдарда баарыбыз жон терибизден көрүп атабыз, кандай жакшы. Мына биз жаш кезекте сыртка чыкканда мисалы Москваны карайт элек да. Албетте. Москва жак чечип, ошо Москва эмне десе, ошол аркылуу анан маданиятыбыз жол алат эле. Азыр болсо мына керек болсо түзмө-түз менин өзүмдүн e-mail почтама кат келет.
Саламат Садыкова келип кое алар бекенсиз, сизди чакырып атабыз деп. Муну караңыз жетишкендикти. Албетте. Өзүң бий, өзүң хан заманы азыр, Өзүң шеф. Ошон үчүн эгемендүүлүктү, эркиндикти абдан жогору баалашыбыз керек, айланайындар. Буга бабаларыбыз канын төккөн, өмүрүн берген. Бүтүндөй ошондой бир келбей, кайтпай калган бабаларыбыздын, чоң аталарыбыздын өмүрү бар бул жерде. Анда эмесе майрамыңыздар менен деп тургандар дагы берет. Биз өзүбүздүн атыбыздан бир кол чапкыбыз келип турат. Студиядагы меймандарыбыз дагы сиздердин атыңыздарга кол чаап бериштет. Ушул жерден мен Саламат жекеге бир суроо бергим келип жатат. Ушу сиз чыгармачылыкка аралашканда эле комузду колуңузга алып ырдадыңыз беле? Мен уккам 30 жашка келгенде Саламат комуз үйрөнгөн деген. Комуз деген аспап өзүнчө бир сыйкырдуу аспап экен. Мына Талас деген элдин азыр 1000 жылдык кудагыйы болуп калганмын, Кудайга шүгүр. Буга чейин мен өзүм ошол силердей электей болуп турган учурумда Талас деген топуракка келин болуп келгем. Ошондой касиеттүү элдин таасири тийди мага. Элдик театрда иштеп жүрүп, азыркы Кара Буура районунда көп өнөрпоздор комуз кармайт экен. Мен өзүм балалык кезимде комуз көрүп чоңойгон жокмун чынында. Аккордеон анан мандолин көрөт элек мектепте. Анан тиги жерде баары эле эки кыргыздын бири эле комуз көтөрөт экен. Талас элдик театрында, Киров элдик театрында. Анан ошондон намысым ойгонуп мен өзүмдө өзүм бир коштоп чертип ырдабасам болбойт окшойт деп бир чаң басып жаткан эле театрдын складындагы комузду алып бир 3 ай тырмалап жүрүп анан үйрөнүп алганмын. Өзүңүз эле үйрөнүп алдыңыз. Өзүм эле. Канча жашыңызда? Ошол канча жашымда келдим мен Таласка бир 26 жашымда театрга келип иштедим мен, 26 жашымда. Ошондо өнөрлүү адамдардын арасына мени шыбагамды Кудай Таала ушундай бир жараткан экен. Ырбий ансамбль курулуп калды. Жылдыз ырбий ансамблинде болгондо дагы мен актриса элем, сиздерге окшогон алып баруучу да мен элем, бийчи да мен элем. Кыскасы алдыңкы саптагылардын катарында жүрчү элек. Анан ошондо Кыз жигит деген бир театралдаштырылган неме коюлуп калды. Коюлум. Ырбий ансамблдин алкагында ырдайбыз, бийлейбиз, чордойбуз арасында кыз жигит жана шөкүлөнү кийип мен жаңы тою түшкөн кызмын да. Ошондон кийин бияктан барган адистер айтып туруп, мына кыз бары жогунан төп келишет экен, ушу бир эле кемчилиги комуз билсе жакшы болмок экен деген экен. Ал сөзү менин кулагыма жеткенде анан бизде намыс деген күчтүү да билесиздер, чыгармачыл адамдарда. Кой мен муну аспапты үйрөнүшүм керек экен деп анан өжөрлүк менен үйрөнгөм. Ошондо 26 жаш 3 айыңызда үйрөнүпсүз да? 3 айдын ичинде мен кечинде келгенде менин досум дагы, бир тууганым дагы бүт Кудайдан кийинки неме ошо комуз болчу, сырдашым. Ошону тытат элем отуруп алып түнкү саат 2-лерге чейин кухнядачы. Анан ошентип алгачкы өзүңүз ырдаган ырыңыз эсиңиздеби? Аябай да. Ошону ырдап бер десек кандай дейсиз жеке? Биринчи жолу мен Элдигер Кызыл гүлдү ырдагам. Болгондо дагы мына Орус драма театрына Москвага жөнөп калдык биз. Ошондо Киров элдик театры Талас боюнча ошол бир чоң көргөзмөгө жөнөгөнбүз Москвага. Илимпоздор да бар эле анда. Анда биз жапжашпыз. Аны ошондо биринчи театрга чыкканым коркком аябай. Тияктан үйдөн баледа эле чертет элем, анан ушу чоң театрдын сүрө окшойт. Келип эле баягы жерде титиреп калдым. Менин кезегим жакындап атат да. Анан чоң байкелер бар эле, тиги жерде Исрапил деген агай бар эле, да бирөөлөр. Жүгүрүп келип жалдырап ийдим тиги агаларга. Сиз эле чертип берип коюңузчу мага. Мен чертпей эле коеюнчу десем эле эч ким болбойт. Жок, өзүң чертип чыга. Өзүң дейт. Баягы жерден жаным чыгып эмне болсо да чагайынчы деп чыгып, өзүм жана Элдигирди чертип ырдасам эле, телевизордон берип атпайбы кийин. Карасам балекетте эле чертип турмун. Ошондон ишеним пайда болду. Ой, мен сонун эле чертип турбаймынбы депчи. Анда бир ошол биринчи ырыңызды чертип ырдап бере албайсызбы? Сиздер сураган Кызыл гүлдү ырдап коеюн.
баш кошуп жаңы жетерде багым дили гана толгун байлаган о байлаган байлаган гүлүп өткүлүңө бар жакта сайраган бұлбұлдың ғана тилине чаршатпада чаршатпада чаршатпа урулуп бакта сайраган бұлбұлдың ғана тилине чаршатпада чаршатпада не деген керемет үн, не деген керемет талант. Biz ардайым сіздің талантыңызды сыйлайбыз. Biz қанша жылдан бері ушу кыргыз сахнасынан түшпөй, ушундай биздин кыргыз сахнасынын ханышасы болуп келаткан Саламат Садыкова эжекебиздин чыгармачылыгына бир аз токтолуп, сиздин чыгармачылыгыңызды сурай берсек биздин эфирге убакыт жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан келиңиз, бир аз нукту башка жака буруп, мен келген конокторго ушу кызыккан суроом бар. Үй бүлөңүз жөнүндө. Биздин Саламат эжекебиз ушундай эле сонун болуп ырдап атса, үйдө кандай кожойке экен, кандай апа экен, кандай кайнене, кандай тайын экен, ушул жагына кайрылып кетсек. Жакшы болот. Чоң рахмат айланайын. Кайрылып кеткиле, жакшы болот, мейли деп койчу. Үйгө кайрылгор. Үйгө кайрылсаңар аш жасап берем айланайындар. Ал жагына дагы мен кубанычтуу эле боломун. Мен дагы эми Кудай Тааладан жараткан эгемден Кудайга миң тоба эки кызды өстүрдүм. Татынакай, акыл эси жайында. Биринчи кезекте сиздер сыяктуу таалим тарбиясы, акыл парасаты дегендей кандай уясына кондурганмын, билесиздер да. Анан кийин азыр жакшынакай 3 султаным бар, неберелерим. Аларды ошентип ак султаным деп эркелетип коем мен. Балага колдон келсе ырыстуу кепти айтышыбыз керек экен. Колдон келсе балдарыбызга ошондой жакшы ниеттерди эне катарында биз көбүрөөк тилешибиз керек экен. Мисалы мен эки кызыма кичинекейинде ошолор бой жеткенче ошолордун эле бактысын тилей бергем. Азыр кээде ойлонуп калам да, Кудай Ата ара торосунда өзүмө деле бакыт тилебептирмин депчи. Өзүм сахнага чыгып кайра үйгө жеткенге эле ыраазы болуп жүрө бериптирмин да. Көрсө, бул мына тилек деген укмуш экен айланайындар. Эң биринчи өзүңүздөргө да бакыт тилеңиздер. Анан кийин дагы бала чакага да тилеш керек экен да. Негизи баягы турмуштан алган сабагым да. Өзүңүздү унутпа деңиз. Өзүңүздү унутпаңыздар. Анан кийин дагы эмнени айтайын эми? Эл сыяктуу куда сөөгүм бар, эл сыяктуу жолдош жороом бар айланайындар. Бу жашоодо кыргыздын кызы катарында, кыргыз аял заты катарында элибиздин менталитетине, нарк дөөлөтүнө эмне кирсе, ошонун баардыгына сара эсеп салып, акыл парасатымды иштетип жүргөн бүгүнкү күндө байбичемин деп айтсам болот. Эми кайра артты карап 91-жылды эстейли. Эгемендүүлүк майрамыбыз болуп атат, шаң шөкөт болду, башка аянтыбызда дагы чоң концерттер болду дегендей. Бирок эми азыр эми сиздин чыгармачылык жашооңузду караганда деле мындай өзгөчө биз үчүн кызыктуу болуп турду, анткени сиздин жашооңузда жана флоппи диск дегендер бар болчу, 1-4 мегабайттан баштап азыркы жаңы заманбап телефондорго, телевизорлорго, компьютерлорго чейин бүт барын көрдүңүз, барын колдонуп атасыз деген сөз эң негизги. Анткени мени кубанткан жана көбүн эле таң калткан Саламат эжекебиздин өзүнүн Instagram баракчасы бар. Instagram баракчасын аябай активдүү колдонот. Керек болсо селфи тартып, селфи видеолорду киргизип жүрөсүз, туурабы эжеке? Бул эми чын эле сонун жетишкендик мен үчүн. Ойлонгондо анткени тең туштарыбыз, ата бабаларыбыз мындай көбү Instagram эмес, WhatsApp менен деле жакынакы SMS деле жаза алышпайт. Эми азыркы убакыттын жакшылыгынын баарына ойлоп туруп, кайра 91-жылга кайтып барып калсак, интернет жок кез, телефон, сотка, үндүү түстүү телевизорлор, сыналгылар жок кезге түшүп кала турган болсок, кандай деп ойлойсуз сиз? Анда деле жаман болбойт эле Санжар.
мынау азыркы замандын жакшы жагы да көп. Адамзат утуп атат. Бирок сиз айткандай 90-жылдарга кайрыла турган болсок, ал жылдарда адамзаттын мынау эс тутуму, акылга түйүмү, анан ошол китеп жандуу коом эле да. Китепти көп окуп, анан кийин ошол окуган китебибизден 2 сап болсо да эсибизде калса, ошондо баягы эсер сөзүн 2 айтпайт, тантык сөзүн да айтпайт болуп, азыр ошентип калдык го. Мисалы, чыгарда көп эле мынау жакшылыктарга барабыз го, сиз мен болуп. Анан той башталары деле кээ бир той берип аткан кишилер деле сөз таппай калат. Суранат да, үйрөтүп койсоңуз мен эмне деп. Бата берип коюңуз десе бир жолу бир тойдо бир абышка бата бере албайт. Кеч келети кемпир арнап сүйлөп атат да, мындай. Эми кызыгуучулар көп болот. Анан бер жакта туруп уяласың да, той атаңын көрүп барыбыз эле интернеттешип кеткен окшойбуз деп. Китеп окубайчы. Албетте. Ошо эжеке жана аябай сонун теманы тийишип кеттиңиз. Дегеле мурун мен айылда, алайда өсүп жүргөн өспүрүм кезимде аталардан, аксакалдардан бир бата бер десе ушунча сонун сөздөр менен бата берчи. Аябай да. Азыр жакшылыктарда аталар менен бата бер десе, эми мен эмне дейм деп баштайт, туурабы? Баарыбыз эле селкилдеп анткени бийлеп калбадыкпы? Сөз бакпайбыз, аксакалдар деле кечирип койсун. Ошон үчүн казактын бир атактуу жазуучусу буга чейин эле бир толгонгон экен. Аксакалдар азайып бара жатыр деп. Акыйкатты айкындап жарыялар. Мына анын сыңырындай бара-бара мына аламдашкан заманда бир чети аксакал көксакалга карабай калдык да. Туурабы? Кээде жаштар чыгып атат. Жаштар билген ишти биз билбей калып жатабыз. Мисалы мына кече эле интернеттен, Фейсбуктан окудум мен. Гуглда иштеп жаткан биздин кыргыздын жигиттери бар экен. Жанагы эң чоң сайттарда эмне деп айтасыздар азыр? Ошондой Американы мындай жөн эле барып эшигин ачып кирип аткан жаштар болуп атпайбы мындай айтканда? Ошондуктан баягы илгерки эле Чыңгыз Айтматов айткандай, алачыктын ичинде, боз үйдүн ичинде эле жан баштап жатсаң сонунда болбойбуз да. Заман өзгөрүлдү. Заманга жараша баягы мезгил бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген сөз бар. Дегеле эгемендүүлүк жөнүндө кеп кылып атабыз да, майрам жөнүндө кеп кылып атабыз. Ошол эле учурда биз эми бүгүнкү майрамда элге, меймандарга, өзүбүзгө эң сонун кандай белек болушу мүмкүн деп отуруп, ойлонуп атып, күндөп түндөп бир чечимге келдик эжекем. Сиздин жакшынакай муңган үнүңүз менен, улуу аспап менен ырыңызды уктук. Бирок кептин башында өзүңүз да айтып кеттиңиз, чыгармачылык жашоо башталып атканда ырчысы сиз, чоорчусу, бийчиси да болдуңуз. Азыр эми бир сизди бийлетсекпи деген ой болот эжеке. Карагылачы кандай качандагы мүмкүнчүлүк болот. Каяктагы бир жаш Санжар келип, Саламат Садыкованы бийлеп берчи деп суранганы, туурабы? Мени кубандырып атканда бир кол чаап койсоңуздар. Мен сиздин бийлегиңизди такыр көргөн эмесмин. Сахнада түптүз ырдайсыз. Бийлейсиз, тойго барганда бийлейсиз да, туурабы? Саламат эжеке, эми мындай жөнөкөйрөөк мейман келсе, биз жөнөкөй эле мындай мугалим алып келип коймокпуз да, эч ким тааныбаган бийлесин, сиз турап бериңиз депчи. Эми бияка Саламат Садыкова келаткан үчүн биз дагы өзгөчө флешмоб бийчи жана ырчын чакырып келдик. Сезбек Искеналиев Салам Кыргызстанда тосуп алыңыздар, ардактуу меймандар. Кол чаалар менен Саламат Садыкова жана Салам Кыргызстандын алып баруучулары сиздер үчүн жагымдуу майрамдык флешмоб кеттик. Калеке кол чаалар. Сезбек Искеналиев эң негизгиси бул жакта Саламат Садыкова эжекебизге чоң рахмат, кол чаалар жаңырсын. Азаматсың. Сүйүктүү меймандар, Сезбек Искеналиев жана Саламат Садыкова эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыз менен байке. Эгемендүүлүк күн болуп атат. Эми келиңиз, майрамдык бииден соң майрамдык бир калоо тилек айтып кетиңиз. Чоң рахмат. Мен ушу кыргыз калкымды, кыргыз элимди, Кыргызстанымды, эл журтумдун баарын эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элиме бейпил жашоо, тынччылык, кең келечек каалайм. Аны эң башкысы Кудай буйруп ушу биздин маңдайыбызга аябай жакшы падыша келсин. Мен ошого чын жүрөктөн тилектешмин. Элди журтты ойлогон. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сезбек Искеналиев, сизге ага чоң рахмат. Келип туруңуз, үйдү билесиз дегенде. Кол чаалар менен узатып алып Сезбек Искеналиев. Дегеле ар бир мейманга 500 сомдон бери сурап аткан өзүбүзгө эң жаккан сурообуз бар. Салам Кыргызстандын салтка айланган суроосу. Саламат эжекем, Кыргызстан биздин сүйүктүү мамлекетибиз сиз үчүн эмне? Мен үчүн баары. Жашоомдун маңызы. Топурагы алтын. Мына туулганда ушул топурактан туулдумбу? Демек менин сөөгүм дагы ушул топуракка буйрусун. Албетте. Тууган жердин тузу дагы, шамалы дагы баары биз үчүн бал каймак. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
Эми жанакы эле заманбап технологияга кеп кылалы бул Instagram маселеси. Деги эле Instagramга азыр сөткө түшүп, мындай жылдыздуу селфи кылабыз. Бирок ага чейин мен бир суроом бар. Instagramды алгачкы сиз менен ким тааныштырды эле? Мо Instagram деген бар экен, ким каттоого жардам берди эле? Алгачкы сүрөтүңүз эмне болду эле, эсиңизде барбы? Эң алгач мени ошол социалдык түйүнгө киргизген ошо Кундуз кызым. Андан кийинкисине адам өз аракет кылыш керек экен. Мына биздин курактагылар кээде айтат да, ой мен ушуга кызыкпайм мен. Ушуга кызыкпайм дейт. Ал кызыгыш эмес, азыр заман ошол добулбасты кагып атат. Мен мисалы Facebook'та отуруп карасаңыздар, менден сиздер жакшы билесиздер. Дүнүйө жүзүндөгү мен деген адис профессионал адамдар, менеджер, продюсерлер, промоушндар бүт ошол жакта отурат, туурабы? Анан ал биздин милдетибиз. Чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар өзгөчө ошол терезеде биз отурушубуз керек деп мен түшүнөм да. Анда биз сиздин Instagram баракчаңызда дагы бир кызыктуу видео көрүп калдык эле, ошондой видео менен селфибизди баштайлы. Кадырлуу кыргыз элим, заманбап доор болуп турган кезде биз видео селфи кылып Саламат Садыкова эжекебиз көралы, кыргыздын сыймыгы, эл артистибиз. Кана, кол чайып койсоңуздар болот. Мына Саламат Садыкова эжекебизди. Анда эмес эжеке, салт айланган жылдыздуу селфибизди кылабыз азыр. Өзүңүздүн баракчаңызга да киргизип коюңуз. Сөзсүз түрдө суроолоруңуздар болсо, эл артистибизге жөнөтсөңүздөр, балким убакыт болсо жооп берип коёр. Анда эмесе кол чаялар жаңырсын. Жылдыздуу селфи бир суроо жоопторго жооп беребиз. Анда эмесе баштадык. Келиңиз, бери келип бериңиз. Эжекем, бүгүн эми майрамдык эфир болуп атат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү болуп атат. Ошондуктан биз сизге экранга бир түрдүү салыштырма сүрөттөрдү даярдап койдук. Кыргызстан дүйнөгө каршы деген. Дүйнөдө түркүн, жемиш, жакшылык бир үрүндөр болсо, ошонун баарында кыргыздын өзүнүн альтернативасы бар экен. Биз өзүбүздүн версиябыз бар экен. Ошондуктан азыр көргөзөлү. Бул дүйнөнүн буюмдары. Сиз ошо дүйнөнүн буюмдарынын кыргыз варианттарын айтып бересиз. Кыргызда эмне болушу мүмкүн? Атын, эч ордугу жок. Анда эмесе сиздер бир алкыш жаратып кол чаап бериңиздер. Экранга алып чыгалы. Биринчи сүрөтүбүз экранда. Рафаэла экен. Рафаэланын кыргызчасы эмне болот дейсиз? Сиздин оюңузча. Тоголок, ак. Биздин өзүбүздүн кыргыздын Рафаэлосу эмне болушу мүмкүн дейсиз? Ой, жок айланайын. Кыргызстанда мен балды эле жогору баалайм. Кыргызстандын балы дүйнө жүзүндө эң баалуу. Бал болушу мүмкүн. Кебетеси. Шоколад жебеген киши. Эмнеге окшоштуу? Кебетеси эмнеге окшоштуу? Мунун ичинде оролгон овкаттынбы? Ичинде оролгон овкат. Рафаэланын ылдый жагы тоголок отурат, ошондой сыяктуу бир эмебиз бар. Карасаңыз помидорго окшошуп кетет. Жок, Болгон эле ак. болгон эле акпы? Ак тоголок. Жаңгакка окшошку? Жаңгак болушу мүмкүн. Бирок кыргызда дагы ак тоголок сүзмөдөн жасалган. Курут. Кол чаап койсоңуздар болот. Мына курут биздин Рафаэлобуз курут болот. Кол чаап койсоңуздар, кошулгандар бар болсо. Кийинки сүрөттү көрөлү. Бул Италиянын тамагы спагетти экен. Бир аз фарш бар, бир аз камыр бар, жашылча менен кооздолгон, жана кыргыздын альтернативасы 5 бармак. 5 бармак, албетте эле. Мына кыргыздын 5 бармагы шорпосу менен. Кийинки сүрөттү табабыз. Бул дүйнөлүк бильярд оюну. Бизде бильярд оюндун түрү неме? Коргоол беле, жанагы эмне? Тогуз коргоол. Чүкө. Албетте эле. Мына туп-туура эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламат Садыкова сиздердин назарыңыздарда болупту туугандар. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат, саламат эжекем. Мына эжекем, сөзсүз түрдө кургол кетпей бул белекти ала кетиңиз. Майрамдык эфир, төрүбүздө конок болуп атасыз. Үйгө келгенде эле келип туруңуз ар дайым. Кол чаап койсоңуздар, урматтуу меймандар. Анда болсо, Саламат эжеке, биздин конокторубуз ар дайым келгенде эркин микрофон беребиз. Сиз өзүңүз элди жашнакай майрам менен туугандарды, бардык жашнакай өзүңүздүн жора жолдошторуңузду куттуктап койсоңуз болот. Жакшы болот, анан айындарым. Мына соңку жылдарда биздин кыргыз телевидениясы өзгөчө мына биринчи мамлекеттик каналыбыз, жаштар колго алган долбоорлор ушундай бир күн санап өзүнүн бир немесин жүзүн көрсөтүп атат. Дымагыңар мындан дагы жогорулай берсин айланайындар. Мыкты билимдүү, биликтүү жаштарыбыз өсө берсин. Өркөнүп өскөн жаштардын төрүндө отуруш биз үчүн чоң дөөлөт, чоң бакыт. Мына ырыскы төгүлгөн жакшынакай супарага чакырып атасыңар, ырыскы берекени сунуп атасыңар, өзүбүздүн мекенибизден чыккан. Бул эмненин берекеси? Бул ошол дөөлөттүү турмуштун белгиси, жышанасы. Ырыскылуу турмушубуз мындан ары да урпактарыбызга кылымдарды байырлап насип кылсын. Майрамыңыздар менен, кадырлуу калың журт.
кол чабыңыз. Эгер меймандар келгенде бул чоң корзинаны бул оорда өзүнө эле берип койчу элек, бирок эми сизге айткан жериңизге чейин Мыкыев жеткизип берет. Кеттик ажеке. Кол чабыңызды тапканыңыздар. Байрамыңыз менен. Байрамыңыз менен. Дагы бир келип туруңуз. Токтот. Sen түшүнөмүн ба? Ай, ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады эле. Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдусын, эң таттусын конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Алайкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Житу шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Kanat. Асқазы көк аспанға тиген кезде мен дағы жолға шығам таңғы тозып құшақтайм ой қырларын нұрға қошып Kırgız jerin nurdan büyütken Sol uzun Kırgız jerin nurdan büyütken Isık gün jerin görkü kırlar kaşa Adırlar Topçuları ar bir taşa Keng düzdü Gülden evi Kırgız jeri Küncüzdü Berekeli Kırgız jeri Yıldızlar gökyüzünden öçkün kezde Jarık nur jer jamalın öpkün kezde Kөл çalkap tolar koynun açkan kezde Dil jarkı Tan gülgüsün çaçkan kezde Görküne gör koşular Kırgız jeri Sezilet Atene'nin merimdeli Uzun
Сыналыңыздарга эми дагы жакыныраак отуруңуздар, анткени азыркы кезектеги экинчи мейманыбыз бир мейман эмес, эки мейман келмекчи. Кош майрам болот бизде. Анткени бүгүнкү эки мейман деген бул бизде жылдыздуу жубайларды конокко чакырып алсак. Эң туура айтасыз, Назира эжеке. Бул экөөсүн көргөндө Кыргызстандагы чыгармачылык инсандардын арасынан улуу бийиктиктерди багындырган жана бактылуу үй бүлө аталган биздин кадырлуу конокторубузду тосуп алыңыздар. Урмат Усенов жана Неля Колчаева. Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Assalamu alaikum. Hoş келипсиздер. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен төргө Келиңиздер, дароо эле төрдөн орун алдыралы. Келиңиздер. Өтүңүздөрбү? Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Элибиздин, жерибиздин жүрөккө жакын, эң жакын бир майрамдардан бири жеке мен оюм боюнча бул эгемендүүлүк күнү. Майрам жөнүндө кеп кылалы. Эми чыгармачылык адамдар сахна үстүндө эле, жумуш үстүндө эле жүрөсүздөр, жылдап. Деги эле майрамдайсыздарбы же жөн эле дежурный эле бир жумуш болуп калдыбы бул 31? Сиз үчүн. Негизи майрамдар бөлүнөт да. Шаңдуу майрам, анан принципиалдуу майрам, анан маанилүү майрам болуп бөлүнөт го. Кайгылуу майрам. Кайгылуу майрам, билбейм, андай майрам бизде жок. Сизде бар окшойт. Жок, туулган күнү кайгылуу эле, картайган сайын кайгылуу эле болот. Картайган сайын жашарып атпайсызбы? Жок, эми жыл кошулуп атпайбы? Анан ошондой болуп 31 август биз үчүн маанилүү майрам да. Шаңдуу болбосо дагы, баягы жаңы жылдай болуп деген аябай шаңдуу маанайда өтпөсө дагы маанилүү майрамдардын бири. Сахнада дуэттер көп, триолор көп, деги эле мындай үй бүлө эмес, мындай проект катары. Сиздер дуэтсиздер, анын сырткары мындай үй бүлөсүздөр да. Бул демек эмне? Үйдө дагы чогуу, жумушта дагы чогуу, жумушка кетип баратканда чогуу, жумуштан келатканда чогуу. Мындай бири-бириңерди тажатып ийген жоксуздарбы? Чыгармачылыкта чогуу болгон мунун түйшүгү да бар. Кыйын жагы да бар да. Себеби башында чын эле кыйын болот да. Мен ойлойм, биз ал этаптан, ал доордон өттүк окшойт. Жок, кыйынчылык убакта айтып берсеңиз. Кыйынчылык убакта эми чыгармачылыкта бизде болгон кыйынчылыктар бул ошол чыгармачылыктагы айрым көз караштар да, төп келбей калат. Балким бул ырдайлы аранжировкасын мындай жастыралы, тигиндей тема коелу десек, ал тема буга жакпай калышы мүмкүн, же мага жакпай калышы мүмкүн. Ортодон ошол орток тема таппай калып, кээ бир ырлар ырдалбай калган да учурлар болгон да. Бирок Кудай сактасын, башка темада бизде түйшүк, оорчулук болгон жок. Доордон өттүк окшойт деген себебим баягы бир белгилүү бир убакыттан кийин биздики азыр көнүмүш адатка өтүп кеттик да. Көнүмүш адат коюп биз автоматикага өтүп кеттик да азыр. Азыр тескерисинче Неля жок болуп мен бир жерге барып калсам, бир жерге барып жалгыз ырдап калсам, мен кадимкидей баягы козусун жогото алган койдой болуп кадимкидей мен издейм да. Бир нерсе жетишпегендей болуп, сахнада ээнсирегендей болуп, ушундай болуп бир кемтик сезилет да. Бул ошол биздин, мен ойлойм, азыр биздин ошо үй бүлөлүк дуэтибиз баягы бир калыпка түшкөндүгү болуш керек деп ойлойм да. Тескерисинче бизге азыр чогуу чыккан, ыңгайлуураак, чогурдаган бизге жагымдуураак да. Албетте, чогурдайт, акчанын баары көзүнө калат деген экен. Азыр айтып атасыз, бизде бир гана ошол кыйынчылык, биз ырларды тандаганда, мүмкүн аранжировка жасаганда гана бири-бирибизге жакпай, ушудан эле кыйынчылыктар туулбаса, башка нерседен такыр кыйынчылык туулган жок деп айттыңыз. Мындан мурда эфирге келгениңиздерде баягы казан аяк кагышат, ызы-чуу анда өйдө ылдый болот дегенде, сиз мага ошол жерде жакшы жооп бергенсиз. Сиз баары эсиңизде экен. Албетте, ар бир келген мындай өзүбүздүн көңүлүбүзгө жаккан коноктордуку эсибизге сактап калабыз. Ар бир коноктукун эмес. Ошондо сиз жооп бергенсиз. Казан аяк кагышканда кандай ошол казан аяктан чыгып кетесиздер кагышуудан? Кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар? Ушундай суроо берилген. Ошондой убакта азыр да берейин. Ошол суроого дагы ошондой жооп бересиздерби же башкача жооп бересиздерби көрөлү? Эми үй бүлөдө казан аяк кагышат деген сөздү бекерден айтпаса керек да. Үй бүлөдө баардык нерсе болот да. Бирок ошол урушкан маселе бир чай кайнаганча деп коет го. Аял менен эркектин ортосундагы мамиле ошондой болуш керек да. Кандай маселе болбосун, баары бир биздин көзүбүз жетет. Биз баары бирибиз. Биз баары бир үй бүлөбүз. Биз ошол урушкандын аркасынан ошол менен эки ажырым жолго түшүп көрүбүзгө экөөбүздөн ишенишибиз керек да. Ошондон уруштун максаты жок. Анын максаты кыска. Кечирим суроонун принципиалдуу түрдө эмес кечирим суроо. Кечирим сурабай деле койсок болот. Негизгиси көңүлдө кир сактабай, ал ошо урушкан нерсебиз убактылуу экенин түшүнүп, унутуп коюп,
ар көздөй жашоону уланта бериш керек да. Ошондо үй бүлөдө маселе болбойт деп Сиз ойлойм. азыр өзүңүздүн кыялыңыздагы нерсени айттыңыз. Кечирим сурабай койсо да болот деп. Себеби сиз кандай ситуация болсо дагы кечирим сурабаган эркектердин катарын толтурайт экенсиз. Урушпаңыз, сорулуңуз. Жаңжал чыгып Айымдарга, эркектер Бак отуруп аласыз. жол эле бир Четишип алалы. жакшы эле кечирим сурап кой алтыным деп койгон сөз бизди деген кайсыл жактарга алып чыгат. Ой, эжеке, мени кечирип коюңузчу, эмне эле айтып атасыз? Эмне айымга кечирим сураган жагаттыр. Өзүнөн сурап көрөлү. Сиз жиниңиз келгенде кандай эмне кыласыз? Ушинтип эле урушасызбы, урмат эмне кылып атасыз? Нормально эле урушам мен. Кат эле эмне деп. Эми аябай урушкан деле учурлар болбойт. Көп эле нерсени эми мындай эле сүйлөшүп эле чечип алганга аракет кылам. Анткени эл астындасыздар деп албайбы, э? Урматбай айткан мурдагыда. Нелянын аябай жини келип атканда смайлик жөнөтүп коет деген. Ооба. Эмечи. Ал смайлигим бар да деле. Дагы эле барбы? Бар. Бүттү да суроо. Кыз үйүндө калып сен бер. Мен да алып барам да биякта. Сен алып кетесиң деп ойлодум. Негизичи. Рахмат. Бизге Сындай жооп келипсиңер, бир тараптан миш-миш, бир жактан бир сөз келген. Сиздер жаңы кол кармашып, төлүктүү, бактылуулук жашоого алгачкы кадам аттап атканда, жашоо башталганда жеңебиздин бир кызыктуу өзүнүн характери бар экен, бар болчу экен деп уктук. Бул чынбы же чын эмеспи кандай? Эртең менен күн башталганда ойгонору менен 1-2 саат сүйлөбөйт экен такыр. Эч ким менен сүйлөбөй эле жүрө берет экен дейт. Ушул дегиле чынбы? Андай мүнөздөр көрсө убактылуу нерселер экен да алар. Жок ал уже. Азыр сүйлөбөй болгонго убакыт жок азыр. Турганда кандай бар болчу, э? Бар болчу. Ойгонгондон кийин сүйлөмөй жок. Биз аял Негизи ошондой болчу мен. Кийин аны деле урмат айткан эмес да, анда мени гезиттен окуп атпаймынбы, жарым саат сүйлөбөйт дегенчи. Анан ошондо мен байкадым. Чындыгында эле мурунтан бери эле ушундай бир чуйкмачылык. Аял заты биз чынында ушундайбыз да, башында жаңы келин болуп келгенде акырын түлкүдөп жүрө беребиз да. Анан кийин байкайбыз да, тияк ким биздин эме бутубузду басат экен, анан кийин итти деле чапсаң дейт кошуп сыяктуу эле тилдеп чыгат. Бул жакта кеп башка атпайбы? Биякта үйлөнгөн эмес, биякта күндө эртең менен сүйлөмөй жок. А эмнеге? Дудук кой, дудук. Жок, ал мүнөзүм азыр жок, бирок бар болчу. Убакыт көз ирмемден эле өтүп кетти. Сиздердин алтындай убактыңыздарды келип бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айырмасы жок. Бүгүн келдикпи, эртең чакырабызбы? Биздин эшик ар дайым сиздер үчүн ачык. Анткени Салам Кыргызстанга чакырылган мейманды бул биздин чечим менен эмес, бул эл тандайт, эл суранат, эл чакырат. Биз болгону элдин каалоосун аткарып, биздин кадырлуу меймандарыбызды чакырып, кызыктуу кеп кылганга аракеттенебиз. Эгерде бир аз кан басымыңыздарды көтөрүп койсок кечирим сурайбыз. Салтка айланган сурообуз бар. Кыргызстан бал шириндери үчүн эмне? Кыргызстан бул биздин мекенибиз, албетте сүйгөн жерибиз. Сизге? Кыргызстан бул биздин үйүбүз. Эгерде биз ошо ар бир адам өзүнүн короо жайына, өзүнүн багына, өзүнүн тамына, үйүнө кандай кам көрсө, Кыргызстан мен үчүн ошондой. Кыргызстандын ар бир ташы меники деп эсептейм. Кыргызстандын ар бир жери, ар бир чөбү, ар бир гүлү меники деп эсептейм. Ошон үчүн ошого өзүмдүкүндөй дайыма кам көргөнгө аракет жасайм. Чоң рахмат. Эң соңунда жана өзүңүздүн жериңизден кичине мага берсеңиз үй сала алсам жакшы болот деп туруп биз сүрөткө түшөлү туугандар, кол чапкырсаңыздар. Биз чоң рахмат. Сиздерди Кыргызстандын эң чыгаан атуулдары катары жана үлгүлүү үй бүлөлөрү катары эсептейбиз. Бир аз баягы тарс эткенин тамаша, бир аз сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Мына сиздерди биз сүрөткө түшүп эле жөнөтпөстөн эң кызыктуу оюнга чакырабыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, даяр болсоңуздар биздин долбоорубузга келген меймандарды сөзсүз түрдө бир оюн зоого катыштырып андан соң кетиребиз. Бүгүн жаңы бир эксперимент кылайын деп атабыз. Үй бүлө келди. Бул жакта пластилиндер, түрдүү пластилиндер, өкөңүздөр көрбөй туруп, ал жака ичине салып алып жасайсыздар. Каалаган түстү колдонуп, каалаган нерселерди кылсаңыздар болот. Биз айтабыз эмнени кылыш керек экенин. Бир эле буюмда өкөңүздөр тең баштайсыздар, жасап баштайсыздар. Бүткөндөн кийин алып чыгып көрөбүз, салыштырабыз. Кимдики кандай болду, кайсы түстөрдө колдонулду, окшоштубу, окшошподубу. Эми бул сүрөтчү катары, скульптор катары сизге бир аз жеңилирээк болот. Бирок аял затынын мындай бизге сырдуу болгондагы таланттары бар. Ал эмнени эле көрөбүз, кол чеберчилигин. Ошондон келиңиздер, тандасаңыздар болот. Кайсынысын турасыз, Урмат байке? Айырмасы деле. Жеңешсиз бул жака туруп бериңиз.
карамай жок, бул жактан алып, бул жакка салып жаза бересиз ичинен. Алып чыкмай жок, жасап бүткөндөн кийин кана алып чыгып көрөбүз. Анда эмесе эң эле биринчи болуп, эң эле алгачкы болуп биз бысмыла дегенде эле бир буюмдан баштайлы. Бул балмуздак болсун, элдин баары, жаш балдардын баары жакшы көргөн балмуздакты жасап баштаңыздар. 3, 2, 1, кеттик. Калаган туз колдонсоңуз болот. Жакшы жазайт. Биз бул жака өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Убакыт 1 минут. Мен жасап койдум. Ары. Мына Санжар мен жасадым. Балмуздарыңыз бүтүп калды, Бүттү мен. Даяр болуп калды. Ал эми 1 минут бүткөн соң бүтөйүн деп калганда биздин саатыбыз иштей баштайт. Чык деген үнүбүз бар. 30 секундтан ары бир аз шашып башташ керек болот. Анда эмесе теле көрүүчүлөргө жаңы эле кошулгандарга айтып кетели. Урматтуу Усенов жана Неля эжекебиз келип таланттарын көргөзүп жаткан кези кол чеберчилигин текшерип азыр ал жакта айымдарга жардам берип аткан учур окшойт. Мен бул жакта байкап турайын. Сиздики жакшы окшошуп бараптыр. Азырынча 30 сомдук балмуздакка окшошуп калды. Анда эмесе мына саатыбыз башталды. Демек 30 секунд калды. Даяр болуңуздар. Бул болгон эле биринчи оңойдон баштадык. Толугу менен 3 буюм жасашат. Биринчи балмуздактын жасап бүтүшүнө 10 секунд калды. 9. Нере айым балмуздакты даярдап бүттү. Биз бүттүк. 6, 5. Биз бүтө элек ошончо. Мен сеппеймби? 4, 3, 2 бүттү байке. Болду. Анда бүттү. Болду. Кол чаап койсоңуздар болот. Жоқ, шығарбаңыз. Сіз алып сөйлесеңіз. Сіз алып сөйлесеңіз. Добавкалар менен го. Караңызчы. Жо, бузуй беңиз. Мен көрөлүм. Мына турганда. Мен тошуп калды. Мындай. Урмат мырза жасаган балмуздак болду. Атын айтып, бул балмуздактын рецепт менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул эмне балмуздак? Бул балмуздактын кандай түрлөрү бар? Пламен. Бул аты бул жагы ошондо жей турган вафли жагы. Вафлиси сары, бул жей турган жагы. Дегиле окшоштур тургандар, окшоштур дегендер кол чаап койсоңуздар болот. Жана кимдики дагы көбүрөөк балмуздакка окшоштур деген суроо Инстаграмга азыр сиздер көрүп атасыздар, ылдый жагынан калтырып бериңиздер, эсептейли. Ал эми жеңеми. Жо, Неля жашынакай монтип балмуздак мынтип машинкадан түшкөн эми түшөт го. Машинка менен түшүргөн бул машинка. Жана монтип сыгып коюп турган балмуздак окшойт сиздики, Аны вафлиси. Жо, азыр кара оңдобоңуз. Туруп алып турбай, окшошпай калып турду оңдоо. Мен муну дрель экен ойлодум. Мен да ошондон же дрель, же жана бут кийим тиккен швейга бар. Ошондой болуп калат. Мейли, балмуздак эл таразайсынчы биз ортодо нейтрал болуп турабыз, меймандар тандап берсин. Бул балмуздактарды бул тарапка коебуз, музейге калтырып коебуз, биздин музейге. Улантабыз. Экинчиси бир аз оорураак, ошол учурда бир аз жеңилирээк деп койсок болот. Кыргыздын майрамында азыр эгемендүүлүк майрамы менен чогуу эле болуп, курбандай майрам болуп атпайбы? Курбандыгыңыздар кабыл болсун деп туруп, бир койдон жасап бергиле бизге. Кадимкидей эле бир кой. Жок, эжекеш калсаңыз мындай гламурный кичинекей козу жасасаңыз болот. Өзүңүз тандаңыз, Анда эмесе койдун да түрдүү свет түстөрү бар. 1 минут убактыңыздар менен 1, 2, 3 баштадык. Кеттик. Майрам дегенде кой байкуштун маанайы бузулат. Койду даже билбейм мен. Мен кой көргөн эмесмин. Бир тамада айткандай болуп, жанагынтип тойдо койлорду союп, үстүнө жанагындай күйгөн нерселерди чаптап алып, элин астына чыгып, элин баары дүркөрөт, кол чабып атса, тамада айтат, кой тирүү көзүндө да мындай сүй көргөн жок. Ошондой болуп. Тегеле жакшылыктарда этти алып чыгып алып туруп мактанган, шоу кылган бир эле кыргыз эли болсо керек тургандар. Ошондуктан биздин бир гана жакшылыктарда эмес, долбоорубузда дагы ошол кой байкуш кестеп коеюн дедик. Айтып кетели, мына 30 секунд калды демек. Бул уже эле. Азыркы 30 секунд чөдө бат өттү. Бат өттү. Сен алаксып калдың. Узатуу эми бар. Негизи Нурелдин үй тапшырмадан да көп нерселерди берет да, мектептенчи. Анан урмат экөө жазышат да. Мен вообще сүрөткө жокмун. Үстүнөн алып жасай баштадым. Сиз дароо жиликтей баштадыңыз окшойт, Койду бүтүн эмес, мен жилик кылайын өтөм мындай. Устукан деп. Күйөрмандардан дагы кечирим үстүнөн өтүп кетти го, нагыл эле. Жана нагыл эле үстүндө жүрөт. Не болот экен бир байкап коелу. Билбейм. Буттар жакшы. Башы деле окшошпойт. Акыркы
10 секунд қалды. Кенен уақыт берсек, шашпай, оқшоштырып, мындай күлкісіз болып қалышы мүмкін. Ошондуктан билесиздер, силердин уулуңуздар Санжар бираз мындай чымчылап турганды жакшы. Ошон үчүн 5 секунд қалды. 5 1 4 3 2 1 стоп, бүтті. Қол шабалар жаңырсын. Анда эмесе мына. Ну как нечестно. Эки урод болуп калды. Сеники улак болуп калды. Мына туугандар, жакындап көргөзөлү сиздер үчүн. Караңыздар, Урмат мырзанын кою, козусу 1 мүнөттүн ичинде айтып коеюн, 1 мүнөттүн ичинде болгон эле жаш балдардын. Урматка 1, мага 2 мүнөт бериш керек болчу. Жана бул койдун алыс тууганы бар. Жана атомный реактордун жанында бираз ДНК жагы булуп калгандай. Өзүңүздөр көрдүңүзбү? Жеңе, мен бир суроом бар. Бул койдун неге башы пустой? Жок, эме бул мүйүзү болчу. Жок, Санжар, бул инвалид. Мына туугандар, кайсы кой дагы силерге көбүрөөк жакты? Өзүңүздөр Инстаграмдан. Кой жакты, жашынакай эле. Инстаграмдан кылып койсоңуз болот. Мен жеке мен үчүн чөп жеп. Бул кой жакты, анткени караңыздар, менин машинемде кара экен. Бир буту күрөң, көрдүңбү? Жок, анын жайына жеп. Эң негизгиси семиз экен. Жана Наркы күрөң бутун алып салчы. мүйүзү дагы уйдукундай экен деп коеюн. Анда эмесе болду жеңе, бүттү. Рахмат. Азыр финал. Эми эмне жасаш кергенди айтпайбыз. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө тиешелүү, деги эле Кыргызстанга тиешелүү ойго эмне келсе, ошону жасайсыздар. Дагы эле адаттагыдай 1 мүнөт убактыбыз бар. Каалаган нерсеңизди жасай берсеңиз болот. Эмне деген эч чек жок. Бул көргөндө Кыргызстан менен тиешеси бар болгонун билишибиз керек болот. Анда эмесе даяр болсоңуздар кол чаап коюңуздар. Баштадык. Жок болот да, кызыл. Ошол эле учурда деги эле биз бираз кыйнаганы жакшы көрөбүз. Жасап аткыча сиздер ырдап бериңиздер. Сен мага жагасыңды. Урмат ырдасынчы, мен нимак. Үйдө жакка колуңузду салып турсаңыз. Үйдө жактан кенен келсе жасайсыз. Анда эмесе кимден баштайбыз? Ырды кимден баштайбыз, Урмат байке? Биз жана чогурлардан эле. Чогурлардан эле дайбы? Жасагыча, ошондо ырды токтотпой баштайсыз. Кайсыдан баштайсыздар? Чөнчөнү өзү жасасын. Нере жекенин маанайы бузулуп башка жакта жүрөт. Кол өнөрчүлүктө качпай катышып койсом болчудай деп туруп. Кайсы ырдайсыздар? Ырдагыла, жеңеке, эжеке. Билбейм кайсы. Жасагыча да ырдаш керек болот. Анда эме майрам болуп аткандыктан биздин Кыргыздын гимнин ырдап бербейсиздерби? Кеттик анда. Ак мөңгүлүү асказ олор талалар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер кыргыз Вакыт тайрап өтсүн деп жайрап отосуз да? Азаттыктын жолунда өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырын колунда. Меники окшошпой калды. Акыркы 20 секунд берели, баарыбыз чогуу эсептеңиздер туугандар. 19-дан ылды эсептеп кете бериңиз. Жакындап калганда 5ке калганда мага айтып коюңуздар. Макулбу? Кеттик. Мына, секундамерибиз кетти. Телекөрүүчүлөр, сыналыңыздарга жакыныраак отуруп, уюлдук телефонуңуздарга, колуңуздарга кармап отуруп, жаңы чыгарган сүрөттүн астында бүт баракчаларга, Инстаграмда, Фейсбукта, Ютубта, бар жакта бар. Ошол жактан жазсаңыздар болот сурооңуздарды. Жана сурамжылоо боюнча балмуздактар, эжекебиздики, байкебиздики, жана койлор. Кыргызстан менен тиешелүү акыркы шарт боюнча нерсе жасаш керек эле. 5 4 3 2 1 алып чыгыңыздар. Алып чыгыңыздар. Мен алып чыкпай калайынчы. Жасаңыздар, алып чыгыңыз, алып чыгыңыз. Бул кетмен окшойт, пираттардын желеги. Бул жеңемне? Бул биздин желеге окшойт, Жок, кызыл түс кылайын деген мен болбой калды. Кызыл түс дей берели, бул кызыл дей берели. Анда нуру болчу. Жок, балта окшойт. Гүлдүн нуру сары.
Туугандар, бул эмне? Ойлор бар болсо жазып Instagramга чыгара бериңиздер. Бирок аракет мыкты болду, ыраазычылыгыбызды билдиребиз, бирок жеңем, сизден дагычы мындай акылдуу, шустрый анан оңоюна качкан биякта байкебиз экен, мына комуз жазып коюптур. Дароо эле белгилүү эмне экенин. Кыргыздын улуу аспабы 3 кыл комуз. Кичине балдар кабыш койсоң гитара болуп калат. Ол анан 1 кыл алып койсоң калактын домбурасы болуп калат дегенде. Комуз да окшош турат. Мындайдан кармашып турбайбы? Комуз. Кол чаап койсоңуздар болот туугандар. Комуз. Желек. Балтал. Бул балтаны сабын Гүлжан эже көз жасады чамеле. Жасап берсе, аптыр бул эмне дейт го. Эң негизгиси. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Биз деген ар бир чакырыбызды бош калтырбай, сиздер аябай мындай убактыңыздар аябай тар адамсыздар, келип атасыздар, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана албетте эле күйөрмандар үй бүлөбүзгө кол чаап койсоңуздар, уулдарыңыздарга, кызыңыздарга бул таттууну ала барыңыздар. Кыргызстанда чыккан, адал, баары чочкон майы колдонулбаган, жогорку сапатта даамдуу таттуулар сиз үчүн. Ата Канит фабрикасы. Анда сиздерге эркин микрофон. Ар бир үйдө тынччылык болсун, молчулук болсун, дайыма бакубат жашоодо бирге өмүр сүрөлү. Бар болуңуздар, майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Анан сиздердин теле көрсөтүүңүздөргө мындан кийинки ийгиликтерди каалайбыз. Салам Кыргызстан чындап биздин үй бүлөбүздө сүйүп көргөн көрсөтүүлөрдүн бири. Көрөрмандардын жашоосуна көрк кошуп, мындан дагы кийин дагы аман эсен жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, дагы бир жолу сиздер куш келипсиздер деп. Бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз Урмат Усенов жана Неля болду. Дагы келип туруңуздар, чыгармачылыкка ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Кол чаабарыңыздар. Бөбөктөрдү өп коюңуздар. Рахмат. Урмат Усенов жана Неля, кол чаба. Урматтуу сулуулар, бардыгыңыздарды мээримдин салонуна чакырабыз. Сулуулангандан кийин заманбап кийинип, жакшылыктарга баруу үчүн төмөндөгү даректен кийим алсаңыздар болот. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Ата кондитердик фабрикасынан таттууларды меймандарга дасторконго койгон. Меймандарга дасторконго койбойлу. Экөөң мен жок 3 эфир, 4 эфир, 5 эфирден бери алып атасыңар. Муну мен эле алып кетейинчи. Не кылалы? Айланайын. Анда эмесе келиңиздер так бир жумага көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан, сиздердин кызматыңыздарда Санжар, Назира, Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Мен жок, кантип ушакташып жүрдүңүз? Сага телефондон чалып аттың ғой. Каякта жүрдүң өзүң? Ой, мен деген элдин баары эле сурап та жатты, айланайын, Гүлжайна каякта, Гүлжайна каякта. Ай мен айтып. Ай бирөө мынтип коюп тур мага. Эмне Гүлжайна сен Назира же куурду деп коюптур. Бага бирөө эметип атпайм деп Гүлжайнаны ала качып кетти, күйөөгө тийдиби деп. Эмне ал улам эле түйө бермек деп койчу. Мен айттым, аны уятты деди, жок түйө берет. Мен Назира же, эмне басым, бүгүнкү келген коноктор жөнүндө кеп калбайлы. Сен баштайсың? Сагындым. Саламат эже жөнүндө айтпайсызбы? Саламат эже, сен башта? Мен баштамак түгүл, таштап бүтөрүп таштайм азыр. Саламат эженин эмнеси жакты, эмнеси жакпады. Мага сулуулугу, өзүнүн алып отургандары жакты. Саламат эжени, ооба мен аябай мактанчак экен, Жок, мен аябай таң калдым да, мындай бетинде бырыш жок. Эми жананча слой, 4 слой берсе, бырыштар кирип кетти бул бырыштарына. Бетин жууп койсоң не болор экен? Койчой. Мактанчагыраак экен, биресе. Эмне деп мактанды? Мактанып, мен деген дүйнө жүзүнө кыдырып жүргөн ырчымын, анан мен деген моундай апамын деп мактанып, Кудайга шүгүр эл катары эле деп койсо болбойбу? Жок, мактанганы эми билбейм, мага анда деле билинген жок. Мен эмеге таң калдым да, өзү мындай келбети, эмеси, фигурасы мындай өзүнүн возрастына окшошпойчу. Анан бирок сүйлөгөнү апаларга окшоп сүйлөгөндө мындай башка эле бирөө апа сүйлөп аткандай эле сезилип атты да мага. Апа да бизге, конечно, ападай эле сезилет. Бирок өзү жаш көрүнөт экен, Билбейм, мага андай эле жаш көрүнгөн жок. Мен муну көрө албайм, мен адамдар жакшычы. Сен очки тагынып албайсыңбы? Тигилер келгенде, анан кийин да мынтты го, мен жанагы Чубак Сатаев экөөңөр аябай бири-бириңерге мындай атаандаш карама-каршы турган экенсиңер го, жок деп койду го. Просто улуу кишини мейли деп койдум да, мен точно уккам да мунучу. Очо сен ушактарга ишенесиңби? Ушакка ишенбейм, просто мен аябай серьезный иштен уккам да, экөө аябай бири-бирине атаандаш болчу депчи. Аябай серьезный ушакчыдан уккан окшойсуң, Ооба, серьезный ушакчыдан уккам да, ага ишениш керек болчу. Негизи ошо Саламат эжени мындай бир аз мактанчагыраак экен, Билбейм, очо мели анда Урмат менен Нелияны баштачы, Урмат менен Нелияны айт. Өзгөрүшүптүр,
ой өзгөрүптүр Нелияга тил бүтүптүр тил чыгыптыр десең мурда тили остон калып отуруп жүр Неля арыктаптыр арыктап просто турмуштан кыйналып атпады экен билбейм эми баары деле айтпайт деп кыйналып аткан анан кийин биз деген урушпайбыз такыр минтпейбиз деп атпайбы тиги Неля балакетте эле уруша тургандай эле көрүнөт Аны элдин көзүнчө эле калып эле өлмүш болуп эле биз урушпайбыз минтпейбиз деп Урматбайга урган болуш керек бир нерсе билбейм анан анан биз Бактыгүл менен сүйлөшүп жүрдүңүз жок деп койду го ой шимшик бул деле калбайт эй сүйлөшүп жүрбөдү эле баягында сен эмне көргөнсүп айтасың да эле баягы эмне жанагы бир кинодо экөө сүйлөшүп жүргөн ошодон кийин эле тигин таштап койду деп уккам жок эми элдин оозунда элек жок да элдер айтып берет да сен да кошулуп аласың дагы эме элге кошулбаганда эмне калк айтат калк айтса калп айтпайт дейт эл туура эле айтат тиги Урмат байке деген неметтир бийликти бериптир кимге Неляга экөөбүз көрмөк беле ой баардык эле эркектер ошентип берет башында тим эле кыйын болушат дагы аял кишиге бербейбиз биз аялды башкарабыз деп туруп анан жашынакай эле аялдын тили эки ачакай болгондон кийин күлүштү берет да пультту берет бериптир ошого бир аз бере баштаптыр жок анан кийин мен сакалымсыз жылаңач чыгам деп ошентти го давай бир күнү баса калып сакалымды алып таштайт кой басай кой кечте болуп кетти